بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның заманында мұсылмандар, тағырақ айтқанда сахабалар, Аллах алардан ыразы болсын, Ухуд тоосында Қурайш урусунун мушриктери менен болгон салгылашууда жеңилүү ызасын тартышкан. Ал согушта мусулмандардын кадыр барктууларынан 70 адам шейит болуп, андан тышкары жарадарлар дагы көп болгон. Ал турсун Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам да жаракат алган. Ошондо мусулмандар таң калышып, биз мусулманбыз го. Арабызда 7 кабат асмандан вахий келип турган Аллахтын элчиси бар го. Кантип биз мушриктерден, капырлардан, Аллахтын душмандарынан жеңилип калдык деп айтышканда, аларга жооп катары Аллах Таала аят түшүрөт. أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Бул аятта Аллах Таала мусулмандарга кайрылып айтат: Бадыр согушунда силер аларга эки эсе көп зыян жеткизген болсоңор да, Ухуд күнү силердин башыңарга бале түшкөндө, бул бале кайдан келди деп айттыңар. Аллах Таала айтып жатат: О Мухаммад, аларга айткын, бул өзүңөрдөн. Бул башыңарга түшкөн кырсык өзүңөрдүн күнөөңөр себептен. Бул сыноо силерге пайгамбардын буйругуна каршы чыкканыңар себептен келди. Бул кырсыкка өзүңөрдөн башка эч кимди күнөөлөбөглө. Албетте, Аллах бардык нерсеге кудуреттүү. Эгерде ошол күндө мусулмандардын башына түшкөн бале Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бир эле буйругуна баш ийбей койгон себептүү болсо, о Аллах, бизди бүгүнкү күндөгү бардык мусулмандарды өз ырайымыңа ала көр. Алардын көз алдында Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бар эле. Алар бул үммөттүн эң жакшылары болчу. Алардын заманында Аллах Тааладан вахий түшүп турчу. Ошондо да алар ушундай катаал сыноого дуушар болушту. А биз бүгүн Аллахтын дининен алыстап, ал буйруган буйруктарын аткарбай, арам кылган нерселерден тыйылбай туруп, кантип Аллахтан ийгиликти же жеңиштүү үмүт кылабыз? Анан дагы башыбызга кандайдыр бир кыйынчылык келсе, бул бале кайдан келди деп таң калабыз. Албетте, ал кырсык балелердин бардыгы өзүбүздүн күнөөлөрүбүз себептен. Аллахтын буйруктарын аткарбай, арамга белчебизден батып калганыбыз себептен. Ошондой эле өз ара ынтымагыбыз кетип, бири-бирибиз менен бет карашпай калган себептен. Топ-топко бөлүнүп, ар бир топ өзүнүкүн бербей, меники гана чындык деп калган себептен. О Аллах, мусулмандарды өз диниңе кайтарып, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө бекем кыл. Бири-бири менен болгон ынтымакты күчөтүп, дин душмандарына туруштук бергенге жардам бер. Аллахумма амин, амин, амин. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.